Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн биз силер менен 3 класстар үчүн кыргыз тили сабагын өтөбүз. Анда эмесе баарыңар кыргыз тили китебиңерди, дептериңерди, ручкаңарды даярдап экранга жакыныраак келип отургула. Бүгүн биздин өтө турган сабактын темасы сүйлөмдүн түрлөрү. Келгиле, сабагыбызга максат коюп алалы. Сүйлөмдүн түрлөрү жай, суроолуу, илептүү жөнүндө билесиңер. Сүйлөмдүн түрлөрүнө бирден мисал түзүп жазасыңар. Сөздү ойду так айтууга машыгасыңар. Анда эмесе биз сабакты баштаардан мурда өтүлгөн теманы кайталап алалы. Сүйлөм деп эмнени айтабыз? Өзүң каалагандай үй бүлөңөр жөнүндө 3 сүйлөм түзүп көргүлөчү. Азаматсыңар. Эми балдар, биздин жергебизде акыра менен кодилек жашайбы? Африка кандай өлкө? Акыраны сүрөттөп бергилечи. Эми коделекти сүрөттөп бергилечи. Балдар, өткөнкү темада биз силер менен акыра менен коделек жомогуну окуганбыз. Эми силер кандай ойлойсуңар? Окуя андан ары кандай уланат деп ойлойсуңар? Силер окуянын андан ары эмне болушуну билгиңер келип жатабы? Анда эмесе суроолорду карайбыз. Балдар, силерге китеп окуган жагабы? Адырларда байчечекей гүлдөдү. Ура, биз жеңдик. Азаматсыңар. Балдар, ушул 3 сүйлөмдөрдүн айтылыш максатына карай кандай сүйлөмдөр болот? Айтып көргүлөчү. Биринчи сүйлөм. Балдар, силерге китеп окуган жагабы? Бул суроо иретинде айтылып жатат. Бул суроолуу сүйлөм. Сүйлөмдүн аягына суроо белгиси коюлду. Адырларда байчечекей гүлдөдү. Сүйлөмдүн аягына чекит коюлду. Бул жай сүйлөм. Ура, биз жеңдик. Азаматсыңар. Күчтүү сезим менен айтылгандыктан сүйлөмдүн аягына илеп белгиси коюлду. Азаматсыңар. Эми балдар, ушул 3 сүйлөмдөн биз эреже чыгарабыз. Сүйлөмдөр айтылыш максатына карай 3кө бөлүнөт. Жай сүйлөм, суроолуу сүйлөм, илептүү сүйлөм. Кана баарыбыз ушул эрежени кайталайбыз. Сүйлөмдөр айтылыш максатына карай 3кө бөлүнөт. Жай сүйлөм, суроолуу сүйлөм, илептүү сүйлөм. Азаматсыңар. Эми балдар, бул жерден биз эмненин сүрөтүн көрүп турабыз? Ооба. Эми ушул сүрөткө карата ар бириңер өз алдынча бирден жай сүйлөм түзгүлө. Эми түзгөн сүйлөмүңөрдү дептериңерге көчүрүп жазгыла. Эми балдар, бул жерде эмненин сүрөтүн көрүп турабыз? Эми ушул сүрөткө карата силер ар бириңер бирден суроолуу сүйлөм түзгүлө.
Түзгөн сүйлөмүңөрдү дептериңерге көчүрүп жазгыла. Эми балдар, бул сүрөттү карайбыз. Сүрөттөн эмнелерди көрүп турасыңар? Эми ушул сүрөткө карата илептүү сүйлөм түзүп көргүлө. Түзгөн сүйлөмүңөрдү дептериңерге көчүрүп жазгыла. Эми балдар, биз силер менен сөздөн сөз жаратабыз. Коделек деген сөздөн ар бириң 3төн сөз жараткыла. Эми ошол сөздөргө ар бирине сүйлөм түзөбүз. Мүмкүн болсо ушул 3 сүйлөмүңөр жай сүйлөм, суроолуу сүйлөм, илептүү сүйлөм болсун. Түзгөн сүйлөмүңөрдү дептериңерге көчүрүп жазгыла. Эми балдар, биз силер менен макалдын маанисин чечмелейбиз. Буга чейин биз силер менен өткөн сабактарда, адабий окуу сабагында макалдарды чечмелеп келгенбиз. Анда эмесе мен силерге макалды окуп берем. Жакшылык ай менен күндөй, бардык элге бирдей. Жаралганың чын болсо, пайда кыл карап жүрбөй. Макалды чечмелеп көргүлөчү. Кандай ойлойсуңар? Ушул макал биз уккан акыра менен коделек жомогуна тиешелүүбү? Эгер тиешелүү болсо, кантип? Ар бириң өзүңөрдүн оюңарды айтып көргүлөчү. Эми балдар, суроолорго жооп бергиле. Сүйлөмдүн түрлөрүн атагыла. Ооба, туура айттыңар. Жай сүйлөм, суроолуу сүйлөм, илептүү сүйлөм. Эми ушул сүйлөмдөрдүн аягына кандай тыныш белгилери коюлат? Жай сүйлөмдүн аягына чекит коюлат. Суроолуу сүйлөмдүн аягына суроо белгиси коюлат. Илептүү сүйлөмдүн аягына илеп белгиси коюлат. Эми балдар, силерге үй тапшырма. Баарыңар жаз мезгили жөнүндө сүйлөмдүн 3 түрүнө сүйлөм түзөсүңөр. Эми биз силер менен бүгүнкү сабагыбызды аяктадык. Саламатта калгыла.